Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошол акыркы жаңылыктар боюнча Израиль толугу менен Ирандагы атомдук ядердик объекттерди жок кылды деп айтып жатышат. Ошо 13-чү кулжада түн ичинде Ам Леви дейт, баягы же болбосо Эл Арстан деген операцияны башташыптыр Израиль. Ошо ядердик объекттерди Иранда жок кылышыптыр. Натанс, Фордо деген жерлерде Исфаганга атака кылышты. Натансты 2 жолу бомбалашты. Ошо Фордо жер астында аны дагы бомбалашты, кандайдыр бир атайын операция өткөрүштү, бирок анын мөңкүгүнү ошо аман эсендик тактала элек да, балким бүтүн бойдон калды, бирок ага да ушундай операциялар болуп жатты. Анан авиабазаларды жок кылды, Ирандын бүт учактарын жок кылды. Хамадан Табризде Сахал боюнча маалыматы боюнча талыклык жок кылышты. Жана ошол ракеталык комплекстерди Керманшахта жок кылышты. Анан албетте жашаган баягы райондорду, мындай жөнөкөй жашоочулар жашаган, арасында генералдар, КСИРдин генералдары жашаган райондорду да кол салды. Кээ бир учурда аябай чоң дыкаттык менен кол салды. Мындай да баягы үйдө тешик, үйгө ракета учуп келген, бир этаж бир батир толук күйүп кеткен, бирок калган батирлер, калган ошол этаждар бар бүтүн да ушундай нерселер болду. Ушундай атакаларга чейин жасады. Анан Ирандын маалымат булактары боюнча бүгүнкү күнгө азыр ошо кулжанын 14-үнө ошо 78 киши каза тапты, 230 киши жарадар болду. Анан көбүнчөсү ошо мындай тынч жарандар да, мындай согуш жаныйдар эмес. Өлгөндөрдүн арасынан 20 чакты киши ошо КСИРдин башчыларынан каза тапты. Эң жогорку деңгээлдеги ошо башкаруучулар Айталах Али Хаминей тирүү дейт, бирок ошол тегеректеги ошо КСИР же болбосо ислам революциясынын кароочуларынын ошо корпусунун башчылары кырылды. Жана ошол ядердик программанын башчысы кырылды. Жана ошо 6 ирандык ошо ядердик өзөктүк куралды иштетүүчү физиктер жана анын башкармачылары алар да каза болду, баары тең. Ошо 50ге чейин кошумча экинчи деңгээлдеги офицерлер каза болду деп атат. Ирандын баягы Тегерандан сырткары дагы 95 киши жапа чекти дейт, 12 провинцияда да Иранда. Иран жооп катары Израилге баллистикалык ракета жана 100дөн 300ге чейин учкучсуз учакты Шахет тибиндеги атууларды кылды. Анан албетте ошо шахеттердин учуу убактысы 1,5 километр 6 саат экен. Аны жолдон эле америкалык, ошо британиялык жана израилдик авиациясы ошол жолдон перехват кылып баарын жок кылышты ошол шахеттерди. Бирок баллистика ракеталарын токтото алган жок. Ага Хетс да иштей алган жок, ТААТ системалары да жакшы иштей алган жок. Ошо баллистикалык ракеталар Израилдин ошо борборуна түшүштү. 5тен 63 кишиге чейин Израилде ошо жапа чекти дейт. Анан 5 кишидей ошол каза тапты дейт. Башка булактар боюнча 1 киши каза тапты дейт Израилде. Анан албетте ушунун тегерегинде аябай катуу информациялык манипуляциялар жүрүп атат. Иран тарабынан айтат, биз ушундай көп киши кырдык дейт. Израиль тарабынан да биз баарын кырдык, бүтүн жаранды кырган жокпуз деген ушундай алдоолор болуп атат. Эки тараптыкы тең чын эмес чыгып калып атат да, баягы асинтерлер журналисттердин дыкат менен текшергенден. Баары бир баягы катталганда Израилдик соккулар баягы тынч жарандарга тийген дейт. Ал эми ирандык соккулар анча көп залакат кетирбептир, бирок Тель-Авивдин жана Израилдин борборлоруна ракеталар түшкөнү бул далил да, маалым болду. Видеолор жайнап кетти интернетке. Иран 300 баллистикалык ракета менен атты дейт. Анан 100дүн тегерегиндеги баягы шахеттерди атты деп асинтерлер айтып атат. Негизи аскер базаларына мээлешкен жана Израилдин коргоо министрлигинин имараттарына мээлешкен. Коргоо министрлигинин кээ бир имараттары өрттөлгөн. Көбүнчө ошо Ирандын атакалары мындай жыйынтыксыз болуп калды бир аз. Ирандын авиациясы жок болду бүгүнкү күнү. Жана көп складтарда жаткан баллистикалык ракеталар жана дрондор заводу, шахеттер заводу да жок болуп кетти да. Ошо кантип бул операцияны Израиль жасады да. Бул баягы желе
желе сыяктуу Украина ошол Орусияга каршы жасаган операция сыяктуу Израилдин операциясы ошого окшош экен. Анткени израилдиктер кадимкидей фуралар менен жөнөкөй эле жүк ташуучу машиналар менен Иранга көп көлөмдө жардыргыч заттарды, ошол учкучсуз учактарды жана ошо атайын Starstreak сыяктуу же болбосо ошол тобу ракеталары сыяктуу ракеталарды киргизишиптир. Жана ошо мурунтан бери даярданышыптыр, 1,5 жылдай даярдалган окшойт. Ошо Ирандын тегерегинде ПВО базаларынын тегерегинде атайын ошо атака кылуучу ракеталарды жайгаштырышыптыр. Жана ошо жардыргыч заттардын складдарын жасашыптыр. Атайын аскерлердин жайгашуусу жерлерин, ошо жайгашкан жерлерин даярдашыптыр. Булар деген Ирандын бүгүнкү күнү ошо тынч келишимге Трамп 60 күн берген. Ошол 60 күн бергенде буга чейин даярдап коюштур баарын. Анан ошо 60 күнгө түшүптүр да. 60 күн ультиматум бүткөндөн кийин 61 күнү Иран каршы чыкканда, жок биз ага ынанбайбыз, сделкага барбайбыз дегенден кийин, анан Трамп уруксат бергенден кийин ошол операция иш аракети башталды. Бул соккуга Израиль дейт ошо жарым жыл мурда даяр болчу дейт да. Анан ошо Израиль кандайдыр бир иш аракеттер менен ошо бүт Ирандын жергесинде басып алыптыр. Кадимкидей Ирандын баягы Сайрет Маткаль разведкасы катышты дейт, Сахал разведкасы дейт, Шинбет аскердик разведкасы катышты дейт. Атайын күчтөр топтолуп туруп Иранда отурушуптур да. Анын арасында ирандыктар өзүлөрү баягы катышыптыр да, ошо Иран режимине каршы оппозициясы катышкан деп атышат. Анан көбүнчөсү ошо разведкалары кадимкидей ошо жерде жашап отурушуптур да, приказ күтүп. Анан ошол приказ баягы буйрук болгондон кийин алар бүт ошол атаканы жасай башташты. Атаканы жасап баштаганда ошо эң алгач Израилдин албетте самолетту учактары аман эсен калсын деп булар деген атайын ошо абадан коргонуучу системаларды эң биринчи учкучсуз учактар менен, майда FPV дрондор менен талкалашыптыр. Ошо С-300, С-400-төрдү ошол жерде отурган аскер кишилерди жок кылышыптыр. Андан кийин ошо атайын мобилдик бригада аэропортторго кол салды. Жардыргыч заттарды алып келип баягы ошо Ирандын ядердик объекттерин киргизгенде ошо авиаударды даярдоонун астында ошолордун баягы каптарын ачышыптыр деп атышат, баягы жардырышып сырткы каптарын ачып. Ошентип анан толук жер операциясын өткөрүшүптүр да, толук кандуу. Анан ошол жер операциясынын аркасы менен гана анан учактар учуп келип атат. Анан 1,5 километр аралыкта, 1,5 миң километр аралыкта ошо Израилдик авиациясы карусель жасаптыр, мында учуп келип атып, кайра учуп кетип, дозаправка алып асмандан, анан ошо кайра курал жана жардыргыч заттарды ыргытып атайын баягы жүк ташуучу учактар. Анан кээ бир баягы ротация болуп, ошол аскерлердин бөлүктөрүн чыгарып Ирандын жергесинен. Кантип Ирандын разведкасы иштебей калган белгисиз да, балким баягы алжып кеткенби, карып кеткенби, кичине баягы өзүнүн формасын жоготконбу, же болбосо чын эле Ирандын ичинде революция аябай күчөп атабы, ичиндеги оппозиция ушунчалык качтуу күч алдыбы, ирандык күчтөр бүгүнкү күнү Ирандын территориясын карай албай калдыбы, мына көзөмөл кыла албай калдыбы, кандай болду, ошондой белгисиз да. Эми кыскача ушул себептерин айтсак, эмнеге Израиль Иранга кол салып атат да? Иран бир нече жыл мурда, ушу 30-35 жыл мурда бир стратегияны жарыялаган. Крестоносецтер, крестчилердин эң алгачкы капырлардын ошо доосу бүгүн Израиль, ошо Израильди жоготушубуз керек деп расмий түрдө бир нече жолу айткан. Атомдук программага акча ыргыта баштаган, жана расмий түрдө дүйнө жүзүндө бир да мамлекет ошенткен эмес да, баягы биз расмий түрдө атомдук куралды жасап туруп бир мамлекетти жоготобуз деген бир да мамлекет болгон эмес, бир гана Иран болгон ошол кезде. Кийин анан азыр Орусия Украинага каршы, ошо НАТОга каршы ушундай сөздөрдү сүйлөп баштады, экинчи өлкө болуп атат да Орусия катарда. Иран бир концепцияны изилтеп чыккан, бул деген от шакеги деген. От шакеги деген концепция ошо Израиль тегерегиндеги бир нече ошо прокси күчтөрдү жаратып, аларны шиит аскерлерин колдоп, анан Израилди акырындап ушуну жогото баштайбыз деген ушундай план болгон да. Ага чейин ядролук куралды жасайбыз деп. Буга чейин Израилге каршы ядролук куралды эки мамлекет жасаганга аракет кылган. Биринчи Ирак болгон, Саддам Хусейндин ошо ядролук курал жасаган реакторлорун жок кылып салышкан израилдиктер. Ошондо да америкалыктар айткан, антпег эле бомбалабагыла деп расмий айтып койгон, тигилер макул деп коюп бомбалашкан да. Анан кийин Сириядагы Хафиз Асаддын иш аракети аркасы менен Сирияда ошондой атомдук реакторлор курулганда ошондо израилдиктер жок кылышкан. Анан кийин Ирандагы Бушер АЭСин
жок кылышкан. Анан азыр ошо Натанс жана ошо Исфагандагы ошо ядердик объекттерди жок кылып атат. Бул да 4-үнчү жолу да Израилдин ушундай кол салгандыгы. Иран ийгиликтүү өзүнүн от шакек деген операциясын аткарып баштаганда Ливан, ошо Газа, Сириядагы баягы күчтөр ар кайсы кол сала баштаганга, Йемен ошо кол сала баштаганда Израилге булар деген чечим кылышты. Бул деген биз деген Йемен менен согушуп атпайбыз дейт. Биз Иран менен согушуп атабыз дейт. Биз менен Ливан менен согушуп атпайбыз, биз Иран менен согушуп атабыз. Биз Сирия менен согушуп атпайбыз, Иран менен согушуп атабыз. Тамырдын түпкү тамырдын душманыбыз дагы Иранда деп туруп ошо Иранга кол салган бул акыркысы болду. Эми бүгүнкү күнү ошо Израилдин максаты Аяталланы жок кылуу, Ирандын бүт башкармалыгын КСИРди жок кылуу жана демократиялык күчтөрдү ирандык кайра бийликке келтирүү. Ушул иш аракетти жасап жатат да Израиль. Израилге Америка Штаттары жардам берип атат, ошо Трамп түзмө-түз жардам берип атат да. Ал эми Иран болсо шахеттерди Орусияга жиберип аткан болчу экен, ушул далилденип калды. Иран шахеттерди Орусияга жибергенден тыюу салды жана Орусиядан жардам сурады. Бизге аскердик жардам бергиле. Эми силер бизге жардам бергиле деп айтты. Орусиянын президенти Беньямин Нетаньяхуга чалып туруп айтты. Биз деген аябай силерди мындай туура эмес көрөбүз силердин соккуларыңарды. Бирок эгерде сүйлөшүүлөрдү баштасаңар, мен силерге ортомчу болуп берейин деп айтты да Путин. Иранды карасак, бул жалгыз өлкө болуп атат да дүйнө жүзүндө. Бирөө башка өлкөнү мен расмий түрдө кырам дегенчи жалгыз өлкө болот. Бүт башка өлкөлөр эки жүздүү саясат кылат. Эки жүздүү дегени бул деген эгерде бирөөнү кырам десе дагы ошол Израиль баш болуп алар айтышпайт антип. Алар айтат да биз деген тынчтыкка үчүнбүз, демократия үчүнбүз, адам укуктары үчүнбүз, баары жакшы деп туруп, анан ошол сөз менен анан жанакындай иштерди кыла баштайт да. Бирок аларга юридикалык жактан эчтеке дей албайсың да. Мун тынчтык үчүн эле болчу деп. Ошондой болуп атат. Анан албетте араб өлкөлөрү Иранга сунни өлкөлөрү, шии өлкөсүнүн жоголушуна аябай сүйүнүп жатышат. Колдошот, расмий түрдө айтышты, сөгүш беришти Израилге силерден акмаксыңар эмне кылып атасыңар деп. Бирок расмий эмес түрдө айтып жатат дипломатикалык каналдар боюнча, рас кыласыңар, туура кыласыңар. Бизге ошондой шииттер, бизге сунниттер кол салат. Ошон үчүн шииттерди жоготуш керек. Биз колдойбуз дегенде болушуптур да. Ошондой иштер болуп атат, туугандар. Силер кандай ойлойсуздар? Мусулманчылык дүйнөсү, сунни арабтар, кошуналар, Ирандын кошуналары Иранга каршы чыгып атат да. Иран болсо ошо колдоону бир гана Кытайдан алса алаттыр, башка өлкөлөр азыр колдоо бербей жатат да. Жана Ирандын авиациясы жок болду, баллистикалык системалар дагы эле бар бир топ. Бирок баллистикалык соккулар анча натыйжалуу болгон эмес. Эми эмки түндү көрөлү, эмне болор экен, Кулжа 15-не кандай иш аракеттер болуп кетер экен. Анда комментарийлер жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.